Урматтуу жаштар, силерге айтайын деген бул да жана Казакстанда ачылган бир болоюк деген багдарламага барбай эле койгулачы. Балдар мурун кыздар барып аткан. Азыр болсо балдар барып атат. Эмне деп айтат элем бул жерде? Ушунчалык эле мындай келинчек издеп атсаңар, биздин Кыргызстандан деле чыгат, биздин кыздарга деле күйөө чыгат Кыргызстандан, балдарыбызга деле келинчек чыгат. Эми ушу Казакстанга барып, ушу кыз издеп барбай эле койгулачы, силерден суранайын. Мен бул жерде айтып аткан себебим баягы өзүңөр деле уят кылгандын, силер кандай деп айтсам, силер өзүңөр деле уят кылып аткан жоксуңар да, силер Кыргызстанды деле, кыргыз элин деле уят кылып атасыңар да. Анан тетиги о заман менен илгерки заманда деле кыз издеп, ооба, илгерки эр азаматтар барган кыз издеп, бирок хандар барган да, токол издепчи. Эми азыр Кудайга шүгүр да, азыр 21-кылым, интернеттин өнүгүп аткан убагы. Анан ошол кыз издеп барбай эле койсоңор, күйөө издеп силер деле барбай эле койгулачы, кыздар. Ошол Казакстанга күйөө издеп барбай эле койгулачы. Бул уят нерсе да. Эми бул ал багдарламага эмне себептен барышат? Казактар өздөрү ал жерге 4-5 күйөөдөн чыккан, Кудайдан жол ачкандын баары барат да ал багдарламагачы. Мен мындай түшүндүрүп айтайынчы силерге жалпак тил менен. Андан качкан, мындан качкан, жалаң Кудайдан жол ачкандардын баары барат ал багдарламага. Мындай өзүңөр ойлобойсуңарбы, нормальный адам ошо передачадага барып күйөө издеп, анан келинчек издеп барабы? Мындай нормальный адам барбайт го дейм ал жерге. Ошон үчүн бизди айтып кетерим, ошол биздин урматтуу жаштар, андан көрө жакшы алтын убактыңарды пайдаланып, бир жакшы өнүгүүнүн жолунда, айтин окугула, өнүгүүнүн жолунда изденгиле. Бул жашоодо, бир келген жашоодо Кудай Таала берип аткандан кийин ошол убакытты пайдаланып, өзүбүздүн Кыргызстандан эле жартап бактылуу болгула деп айтып атканым ошол, жаштар, силерге.